Күн суук болуп бүркөлүп турганда үйдө сүт жок калса, супермаркеттен алыш үчүн унаа менен 15 мүнөт жол жүрүш керек. Мына бул жыгач контейнерде азык түлүк сатылат. Эшигин телефондогу тиркеме менен ачып, каалаган нерсени алып, скан кылып коюп кете бересиз. Акчасы банк карточкаңыздан алынат. Yeah, I moved here 3 years ago. Мен бул жерге 3 жыл мурун келгем. Ошондон бери бул жакта бир да дүкөн болгон эмес. Эми бул дүкөн ачылып жакшы болду. Кенедей бир нерсе үчүн шаарга баруунун кажети жок дейт Эмма Линдквист. Арине, мындай дүкөнгө барганда эч ким менен катыша албайсың. Бирок ал пандемия шартында коопсуз экени айкын. Det är ett bra sätt att hålla sig. Мындай жерде башкалар менен аралашпай, аралык сакталып турат. Чоң шаардагыдай болуп, көп киши болбойт. Менеджер аптасына бир жолу текчелерге товарларды коюп кетет. Ал өзү эле иштеп, башка эч кимге айлык төлөбөйт. Демек фирма көп акча үнөмдөп калат. Швецияда ишибизди кеңейтип жатсак, Англия, Испания, Португалия, Германия сыяктуу башка өлкөлөр дагы кызыга баштады. Ошондуктан биз жакында Швециянын сыртында дагы ача баштайбыз. Сатуучусу жок дүкөндөр эми шаарларда ачылат. Алардын эң чоң атаандашы Amazon компаниясы. Ал калкы технологияга жакын АКШ жана Швецияда бул дүкөндөрдү сынактан өткөрүүдө. Ири супермаркет тармагы да ушул идеяга ыктап турат. Стокгольмдун бизнес чордонунда жайгашкан бул дүкөн ири стартап жана инновациялык түйүнгө туташкан. Бул жакта иштегендер улам бир нерсе сатып алуу менен бирге жаңы технологияны сынаган топта болуп берет. Көптөгөн ишкерлер сатуучусу жок дүкөндөр жакында кеңири жайылат деп эсептейт. Анын кемчилиги улуу муундагылар мурдагыдай дүкөнгө келип, башка киши менен баарлашып катыша албай калат. Ошол эле учурда ковид кырдаалынан улам санариптешүү тездеп кетти. Демек кардарлардын жүрүм туруму да өзгөрүп жатат. Азырынча Швециянын эң ири супермаркеттери кызматкерлерин кетирүүнү көздөгөн жери жок. Себеби кардарлар бир нерсе сатып алууга гана келбестен кеп кеңеш да сурайт. Хуммельста аймагында буга чейин 10 кишинин 9-у сатуучусу жок дүкөндөн соода кылып көрдү. Технологияны түшүнбөй кыйналгандарга жардам берилет. Ошентип алар бир бөтөлкө сүттү тез жана оңой сатып алганды үйрөндү. Кыш мезгили суук, күн тийбеген Швеция үчүн мындай дүкөндөр абдан ыңгайлуу экени айкын болду.